Бүгүн Ош шаарынын Жарандык коргонуу штабынын жыйыны болуп, соңку кырдаалга байланыштуу бир катар чектөөлөр кабыл алынды. Анын жыйынтыгы менен Ош шаарында базарлар дүйшөмбү күнү ишин токтотуп, залалсыздандыруу иштери жүрөт. Соода-саттык пункттары саат 7ден кечки 10го чейин иштешет. Кафе, ресторан жана башка коомдук тамактануучу жайлар саат 8ден кечки 22:00го чейин иштөөгө уруксат берилет. Тойкана, караоке клуб жана коммунитардык клубтарга кишинин санына карабастан иштөөсүнө тыюу салынат. Ош шаарында 40 кырдаалга байланыштуу бир канча чектөөлөр киргизилди. Ошондой эле 10 июлдан тартып 31 июлга чейин Ош шаарынын аймагындагы мечиттерде жума намазы убактылуу окулбайт. Бул маселе вирусологдор жана шаар казысынын катышуусунда талкууланып, чечим кабыл алынды. Шаардагы эс алуучу жайлардагы балдар ойноочу аянтчалар, соода борборлорундагы балдар ойноочу жайлар, бильярд залдары, интернет клубтары, караоке залдары, түнкү клуб жана бассейндердин иштөөсүнө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынды. Той мааракелерди өткөрүүгө белгисиз мөөнөткө чейин чектөө коюлду. Тыюу салынышына карабай той мааракелерди өткөргөн кафе, ресторан айыппул салынып, 1 айга чейин иштөөгө уруксат берилбейт. Той мааракелер жеке турак үйлөрдө дагы өткөрүлбөш керек. Жогорудагы талаптардын аткарылуусун көзөмөлдөө үчүн рейдтер өткөрүлүп, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Жыйынга катышкандар чектөөлөр элдердин массалык чогулуусун алдын алып, жугуштуу илдет менен күрөшүү үчүн кабыл алынганын баса белгилешти. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 3-июлда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабеков менен онлайн кеңешме өткөрүп, парламенттик шайлоого даярдык маселелерин талкуулады. Президент шайлоонун бардык баскычтарында ачык айкындуулук менен мыйзамдуулукту сактоо керектигин айтып, саясий партиялар үчүн бирдей шарт түзүү зарылдыгын буга чейин парламентте сүйлөгөн сөзүндө белгилегенин кошумчалады. БШК төрайымы маалымдагандай, талапкер чекит шайлоо, чекит гов, чекит кейжи платформасы иштелип чыкты. Ага шайлоого катышкан партиялардын программалары, ар бир талапкер тууралуу маалыматтар, шайлоо фондуна келип түшкөн каражат, анын чыгымдалышы тууралуу маалымат жайгаштырылып турат. Быйыл коронавирус эпидемиясынан улам жарыяланган өзгөчө кырдаал байланыштуу 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтпөй калган. Жогорку кеңештин айрым депутаттары 2 шайлоону чогуу өткөрүүнү сунуш кылышкан. Бирок азырынча жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо качан өтөөрү белгисиз. Азыркы 6-чакырылыштагы парламент 2015 жылдын октябрында шайланган. 120 орунга 6 партия өткөн. Курман Жандатка тасмасы түрк тилине которулуп, Түркиянын телеканалдарында көрсөтүлөт. Бул тууралуу кинематографияны өнүктүрүү фондунан билдиришти. Түрк тилине которуп үн коштоосу үчүн видео материалдар жана үн файлдарын өткөрүп берүү боюнча келишимге кол коюлду жана тасманы түрк телеканалдарында көрсөтүүгө уруксат берилди. Келишимге ылайык түшкөн киреше чыгымдар кармалып алынгандан кийин кыргыз тарап жана түрк дистрибьюторлор ортосунда бөлүштүрүлөт. Жүрөгүм дайым ушул тоолордун арасында. Сарбаздарымды капчыгайда зайбы өзү да астап коюп турган.